Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шахидтерди жыйнауда бул жерде шахидтердин эң улуусу ким экен? Хазрет Хамза. Пайгамбардын арыстаны, Аллах Тааланын арыстаны болгон. Пайгамбар өтө көп ыйлайт. Хазрет Хамза каза болгон кезде муну ким өлтүрөт? Вахш ибн Харб. Бул бирөөдүн кулу. Анын кулдун ээси, кожоюнунун бир тууган, атасынын бир тууган амекиси каза болгон эле. Менин амекимди өлтүргөн Хамзаны өлтүрсөң, Вахши, сени боштондукка чыгарам, сени эркиндикке чыгасың дейт. Вахш ибн Харб кийинчерээк өзү айтат. Мен бул Ухуд салгылашына келгенде бир эле максатым Хамзаны өлтүрүп, мен эркиндикке чыгыш эле дейт. Хамза чалгы чапкандай кырып келатты дейт. Хамза эч нерсенен кайтпайт эле. Аллах жана пайгамбар дегенде уган баш ийем дейт эле. Алладан жана пайгамбардан башка эч нерсеге баш ийбейт эле. Вахш ибн Харб бир таштын артында башка жерде жашынып дейт. Хазрети Хамзанын бир аз курсагы ачылган кезде найзамды ыргыттым дейт. Бул Хабашадан, Эфиопиядан келген. Эфиопиянын балдары жаш кезден найза ыргытуу үйрөнөт экен. Бул 10ду ыргытканда 10ун да точно сайчу экен. Хазрети Хамзанын киндигинин астына кирип артынан чыгып кетет. Барып өзүмдүн дейт. Найзамды алуудан да корктум дейт. Жанын чыкканын билгенден кийин гана келип найзамды алып кеттим дейт. Кожоюнум сөзүндө туруп чыгарды дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ухуд салгылашуусу бүткөн кезде шахидтерди издеп келип Хазрети Хамзаны тапкан кезде мушриктер, кафирлар муслар деп коет. Кулагын кесип салган, мурдун кесип салган, көзүн оюп салган. Керек болсо Хинд бинт Утба деген Хинд деген аял келип пайгамбар Хазрет Хамзанын боорун алып оозуна жутам деп аракет кылат. Кайра түкүрүп салат. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шахидтер жуулбайт. Шахидтер каны менен өлгөн жерде көмүлөт. Бирок Хазрет Хамзанын үстүндөгү кандар пайгамбардын көз жашы менен жуулат. Пайгамбар көпкө ыйлайт. Өтө кайгырат. Сахабалар айтат, Айша энебиз пайгамбардын эч мындай көп ыйлаганды көргөн эмес элек, Хамзанын өлгөндө, Хамзанын каза болгондо дейт.